Казат Ахматов 1941-жылдын 23-декабрында Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районуна караштуу Бостери айылында туулган. Кыргызстандын көрүнүктүү коомдук ишмери, жазуучу, драматург жана публицист. Ал 1966-жылы бүткүл союздук Ленин коммунистикалык жаштар союзунун алдындагы жогорку комсомол мектебин, 1967-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1954-жылы Ысык-Көл облусундагы Ысык-Көл районуна караштуу 54 заводунда жумушчу болуп иштөөдөн баштаган. 1964-жылдан баштап комсомолдук иштерде, адегенде Ысык-Көл райондук комитетинде инструктор, бөлүм башчы. Ал эми 1967-жылы биринчи катчы болуп иштеген. 1972-жылдын Кыргызстан басмасында улук редактор, башкы редакторго орун басар. 1973-83 жылдары Кыргызстан КПБКнын башкы инструктору, сектор башчысы, бөлүм башчысынын орун басары. 1983-86 жылдары Кыргызстан мамлекеттик комитетинин улук редактору. 1986-90 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы. 1990 май айынын 25-26-сынан Кыргызстан демократиялык кыймылынын уюштуруучусу, анын тең төрагасы. 1994 сентябрынан Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы басма сөз маселелери боюнча коомдук палатанын төрагасы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрага орун басары болуп, 1999-2001 жылдары иштеген. Узакка созулган орун айынан 2015 сентябрь айынын 14-үндө Бишкек шаарында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү өзүнүн керезине ылайык сентябрь айынын 16-сында Чүй облусундагы Алаймедин районуна караштуу Байтик айылынын түндүгүндө көрүстөнү бар маркум кызы Мунабиянын мүрзөсүнүн жанына берилди. 1974 биринчи аңгемелер жинагы Боз улан деген ат менен чыккан. 1978 Ыйык журт, 1979 Мезгил роман үчүн Кыргызстан компартиясынын жетекчилиги тарабынан, ал эми 1980 жылдары адилетсиз сынга кабылган. 1982 Мунабия романы, Күндү айланган жылдар, Время земное жана башка роман, повесть, аңгемелер жинактарынын автору. Ажырашуу, Мунабия, Авария пьесалары сахнага коюлган. 2013 Лондондо анын Эрика Клаустун 13 кадамы аталган чыгармасы англис тилинде жарык көрдү. Оболу бул чыгарма орус тилинде жарыяланган болчу. Бир катар көркөм жана документалдык фильмдердин сценарийлерин жазган. Адамдын мезгилге жана мезгилдин адамга болгон карым-катышы, өз ара таасирлери, шакештиги же карама-каршылыгы, аларда келип чыккан окуялардын курчтугу, драмалык татаалдыгы, кырдаалдын себеп натыйжалуу туындулары Адам эркиндиги Ахматовдун чыгармаларынын иликтөө борборунда болгон. 1995 Манас Миң юбилейлик медалы менен сыйланган. 1978 Бүткүл союздук Островский атындагы адабият сыйлыгынын ээси. 1992 Люксембург улук герцогдугунун Кыргызстандагы ардактуу консулу. 1991 Кыргыз Республикасынын президентинин советинин мүчөсү. Белгилүү жазуучу Казат Ахматов көзү тирүү болгону быйыл 80 жашка чыкмак. Казат Ахматовдун кыргыз адабиятына аброю жогору, анын чыгармалары кыргыз руханиятынын мүлкү катары кала берет.